Күрөч, арпа сыяктуу дан эгиндерин өстүргөн Лелик районунун Алга айылынын 57 жаштагы тургуну Нумурат Хаитов дыйканчылыктан тышкары малчылык менен алектенүүдө. Бир нече койдон тышкары 4 саан уй музоолору менен бар. Бодо малдын санын көбөйтүү үчүн биринчи жолу Айылбанктан сууда алган. Насиянын шарттары жеңил болуп, төлөөгө да ыңгайлуу экенин айтат. Кредит алдым Айылбанктан. Ири мүйүздүү мал алуу үчүн Айылбанктан насыя алгам. Мен муну эң келечектүү багыт деп эсептейм. Букалар да бар. Малдын санындагы көбөйтүү ниетиндемин. Анткени бир жыл ичинде жакшы киреше алып келди. Мындан улам дагы насыя алууну пландап жатам. Азыр балдар сүт ичишет. Ашыкчасын сатып киреше алуудабыз. Буга чейин эч качан бир дагы банктан насыя алган эмесмин. Айылбанк баарын тез арада жасады. Кредитти 3 күндүн ичинде беришти. Алардын шарттары жакшы экен, пайыздар да аз. Банкка бизге окшогон фермерлерди колдогону үчүн, ыкчамдыгы үчүн рахмат. Ушул эле райондун Тогуз Булак айылынын тургуну 6 баланын энеси Роза Жумаева бир нече жылдан бери Айылбанк менен иштешип, өндүрүшүн жыл сайын көбөйтүп келет. Негизи Айылбанкта ушу бизге айыл чарбасыга, мал чарбасыга 6% жеңилдетилген кредиттер бар экен. Анан ошого кайрылып мен ушундай ишкерлик баштадым деп барып сурандым. Негизи тооканабы салып койгон болчубуз. Жеңилдетилген кредит алдым дагы мен. Ушу ичидеги немелери менен, сеткалары менен ушу тоокду алдык. Азыр 500 тоогум бар. Биз 400дөй тукум алабыз. Анан Разаковго алып барып эле магазиндерге өткөрөбүз. Анан айыл ичинде аз-маз алгандарга дагы айыл ичинде камсыз кылып турабыз. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын февраль айынын орто ченинде фермерлерди колдоого жана өлкөнүн агрардык секторун өнүктүрүүгө багытталган айыл чарбасын каржылоо 13 жаңы кредиттик программасы ишке киргизилген. Мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка, сууду үнөмдүү колдонуу технологияларын колдонгон дыйкандарга жана лизингке жылдык 10% менен насыялар берилип жатат. Ал эми насыялардын мөөнөтү болсо дыйканчылыкка, мал чарбачылыгына 36 айга чейинки мөөнөт менен берилет. Ал эми лизингке болсо 7 жылдык мөөнөт менен берилет. Ал эми бул кредиттер 300 миң сомго чейин эгерде кардар ала турган болсо күрөөсүз берилет. Эч кандай күрөөнүн кереги жок болот. Ал эми 300 миң сомдон өйдө берилсе, анда насыя күрөө менен камсыз болушу керек болот. Бул долбоор боюнча бүгүнкү күндө 5 миллион 850 миң сомдук насыяны уже кардарларга таратып бердик. Мындан тышкары, ушул жылы Айылбанк айыл чарба кооперативдеринин акционердик жана жоопкерчилиги чектелген коомдордун алкагында биргелешкен иш жүргүзгөн чарбакер субъекттер үчүн иштелип чыккан жаңы кредиттик продукт бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо ишке киргизилгенин жарыялады. Долбоордун алкагында мал чарбачылыгына жана өсүмдүк өстүрүүгө 25 миллион сомго чейин кредиттер каралган. Жогорку натыйжалуу технологияларды киргизүү үчүн 50 миллион сомго чейин бөлүнөт. Пайыздык чен жылдык 6%. Насыялар 5 жылга чейинки мөөнөткө берилет.